Достор, салам барыңар. Утмангүл. Агартуу саякатын кылып жүрөбүз. Билимге чуркап барыштап дейт. Жакшылык иште жарышсак дейт. Жаркын болот келечек жан дүйнөнү байытсак дейт. Ооба достор, бүгүн 7 февраль 2023 жыл. Кара Бура районунда жаштар арасында китеп окуу маданиятын жайылтуу, жаштардын интеллектуалдык дараметін арттыруу максатында жаштардын кесип тандоосуна багыт берели деп Кара Бура райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Акымбеков Мирбек байкебиз, Кара Бура райондук социалдык секторунун жетектөөчү адиси Нурлис Орозматов, Шекер айылдык кеңешинин жаш депутаты активист Канат Андашов менен биргеликте Көк Сай, Кайнар, Шекер, Арчагул, Аманбаев, Сулуу Маймак айылдарынын мектеп окуучулары менен жолугушуу болду. Жолугушуу учурунда окуучулар тарабынан ар кандай сунуштар айтылды. Мындан тышкары кесипке байланыштуу өздөрүнүн ар тараптан өнүктүрүү боюнча суроолоруна жооп ала алышты. Турсун байрагы, булагын ташарып булбулдай сайрагын. Bilemin bir özündө ырыс багып, өзүңсүз ат байтамын. Кыргызстаным, керек bir өзүңө ардайын жан. Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинде окуучулар менен жолугушуп атат. Кудай буйрса, жыл башында койгон пландарыбыз баары ишке ашса, быйылкы жыл биз үчүн аябай чоң жетишкендик болот да. Көздөрү күйүп турган жаштар көп экен, аларды көрүп жүрөгүм сүйүнөт. Барыбыз бул тапта, баркыңды сезбей турсак да, кемитпей беребиз келечек урпакка. Орду толгус убактыңыздарды бөлүп, биздин оюбузду өзүңүздүн оюңуздардан бийик коюп, акыл насааттарыңызды айтып атканыңыздарга биз терең ыраазычылык. Өзүм атыман жана Чыңгыз Айтматов атынын орто мектебинин окуучулары катарынан айткым келет. Кандай интенсивдүү курстарды Грозныйга же мындай Аманбаев айлап койгону эң жакшы мектептердин бирөөнү ачкан жакшы да. Анан дагы ал мектептерге чет жактан же элеме жактан волонтерлорду чакырып, ошолорго мындай иш орун берип же мындай. Кара Бурада эмес, вообще Кыргызстанда эле китеп окуп аябай эле аз өздөрү билгендейчи. Китеп окуйм деп библиотекага барсаң, каякта СССРдин онда китептер отурат да. Алар окуган кызыксыз да, биз кадим мурунку китептер да. Анан жаңы китеп окуйм десең, жаңы китептер почти жок келсе. Алар сатып алыш керек. Ушундай эле неге өзүбүздүн айылыбызга элдерди чогултуп, өзүбүздүн айылыбызды тазалап чыкпасак? Инстаграмдан бир баракча ачып, ал жакта бир күндү белгилеп жазып, чогулабыз деп айтсак, баарыбыз чогулуп ал жакта тазалап келсек, өзүбүз таза болсок, коомубуз таза болот деген. Жүрөкбеке, негизи кандай экен окуучулардын мындай дымагы, окуучулар менен жолугушуу? Негизи кээ бир жерде биз күткөндөй болот, кээ бир жерде биз күткөндөн да жогорку пикирлер айтылып, мындай окуучулардын билим даражасы жогорку болгон учурлар болду. Мисалы жаңы Шекерде атыгинде да Айдананын сүйлөгөн сөзү, анан ар бир сунушун атайын бөлүккө бөлүнүп, биринчиси мындай сунушум бар, экинчисин могу тармакта өнүктүрөлү деген нерсе ушул биздин айылдарда ушундай жаштар бар экени абдан кубандырды да, чын айтсам. Биздин баягы иштеп аткан күчкө күч кошуп дем берди десем болот да. Мисалы бир ишти баштасаң, ошол иш артта калбайт экен, ошолор улап кетет экени көз жетти десем болот да. Анан мисалы жана туризм боюнча, мисалы ушу Шекер айылы Талас областы боюнча бул Манас Ордодон кийинки Чыңгыз Ордо деп, Чыңгыз Айтматовдун кичи мекен деп аябай маанилүү туристтик жерлердин бири да. Ошон үчүн ошо жаштар биз өзүбүз туристтерди тартуу боюнча, туристтерди тосуп алуу боюнча, ошол эле англис тилин үйрөнүү боюнча да өздөрү мындай кызыктар экенин айтышып атат да. Бул дагы аябай сонун сунуш болду, Мирбек байке. Өздөрү гид болсокпу деген мындай окуучулук даражада туризмди өнүктүрсөкпү деген сунуштары бар экен. Мындай ачыкка, чоомчулукка чыкпай жүргөн өздөрүндөгү пикирлер экен. Эми ошону максатына жеткирүү боюнча иш алып барсак, буюрса жыйынтык болот болуш керек. Андан тышкары маалымат катары айта кетиш керек. Ошо 2023 жылы жаштарды өнүктүрүү багытында Кара Бура районунун ар бир айыл өкмөттөн бюджеттен каражат каралды буйруса.
таралып атат. Бардык айлык Бюджеттер бекитилип карап атат. берип атат. Рахмат айлык Ооба өтүргөн да. учурдан пайдаланып мындай ыраазычылык билдирип коелу. Анткени Кызыктар экен билдирип. буга чейинки мөөнөттө мисалы биринде көңүл бурулуп келсе, биринде бурулган эмес. Анан быйылкы жылда бардык айлык өтүштөрүбүз бюджетине жараша каражат карайбыз деп убадалар беришти да. Кеминде 50 000 Эң азы дегенде 50 000 сомдон ушу жаштар иштерине, именно жаштарды ар тараптан өнүгүүсүнө. Андан тышкары жаштар да ушул нерсени айтышты bizde. Мисалы Көксай айылында формалдуу эмес билим берүү, жаштардын лидерлик сапатын арттыруу, ар кандай долбоорлорду тартуу боюнча да сунуштар айтылды. Айтор достор, бүгүнкү жолугушуу эң сонун болуп атат. Бүгүнкү күндөн сонун видео баян.